Ар аптада чыгуу менен Теңир Тоо гезити саясатта жана экономикада, коомдо жана жеке турмушта сизди кыйла толкунданткан маселелерди чечүүдө сиздин ишенимдүү каражатыңыз. Теңир Тоонун маалыматы сиз үчүн актуалдуу жана пайдалуу, ал эми аналитикасы адилеттүү жана терең. Теңир Тоонун журналисттери гезитти жаратууда окурмандын колдоосуна чоң ишеним артышат. Теңир Тоо гезитинин редакциясы сын жана сунуш үчүн дайыма ачык. Ачылгандан облустун жүгүн тартып, кабарлап эл мүдөөсүн дайым айтып, бийиктеп жашап келет тоолорундай, алгалап өмүр жашы кылым чачып. Маалымат айдыңында талап күчөп, Теңир Тоо өстү, өндү, карап түзөп, жаңыртып элге маалымат жеткирүүдө калышпай катарынан барат күчөп. Теңир Тоо гезитине жазылыңыздар. Урматтуу окурман, эгер сиз облусубуздун коомдук, саясий турмушунда болуп жаткан жаңылыктарга жана окуяларга кызыктар болгуңуз келсе, турмуштун жана жашоонун ар тарабына байланышкан таллуу маселелер туурасындагы аналитикалык макалаларды окууну кааласаңыз, жан дүйнөңүзгө бүлүк салган көркөм чыгармаларга табитиңиз тартса, анда Теңир Тоо гезитине жазылыңыз. Жазылуу баасы 12 айга 580 сом, 6 айга 290 сом. Биз сизди гезит бетинен күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Теңир Тоо гезитинин 5-июнга чыккан санына баяндамасын сиздерге сунуштайбыз. Кызматыңыздарда мен Наргиза Жумадил кызы. Гезиттин бул саны илим, исламдын жашоосу, ыймандын түркүгү деген маек менен ачылат. Анда Нарын облусунун казысы Мамбет Асан Ибраев өз көз караштарынын олуттуулугу, интеллектуалдык деңгээлинин бийиктиги, ой өрүшүнүн кенендиги, диний ыймандык билиминин тереңдиги менен башкалардан айырмаланып, парасаттуу жүрүм туруму менен көпчүлүккө үлгү инсандардын бири экендиги айтылат. Тойлордогу жосунсуз жоруктар, шаанисиз шан шөкөттөр аталышындагы макала кызыгууну жаратпай койбойт. Автордун сөзү менен айтканда, Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейле. Жылдан жылга жашообуз оңолуп, ага жараша тойдун түрү да көбөйүп, айталык бала бешикке салмай, тушоо кесмей, сүнөткө отургузмай, келин алмай, кыз узатмай, 50, 60, 70, 80, 90 жылдык мааракелер, жаңы конуштун болгондугу, боз үй көтөргөндөгү тойлор, ылайым ушундай тойлордон, жакшылыктардан айырбасын. Ана ороз айы аяктар менен тойлор башталат. Кафе, ресторандарга кезекке туруп, анан капчыгыңа жараша каалагандай бере бер. Ооба, жакшылыктын ким аянсын. Көрүп билгенибиздей, дастурконду дүйүм тамак ашка жайнатып, эки эли чыккан жылкыны союп, тилинен чаң чыккан тамаданы чакырып, өзүн жылдызмын деген белгилүү ырчыларды ырдатып, келгендерге белек бечкектерди берип, Айтор Баланчанын тоюндай дейдиртип, дүңгүрөтүп эле той берип, атабыз бири-бирибизден өтүп, атаандашып, мындай дегенибизде, ар ким маңдайга буйруган ырыскысын көрүп, тоюн каалагандай өткөрө берсин, ага эмнеге иштарды кылабыз дейчүлөр да четтен чыгат эмеспи? Кеп кыябы келгенде ошол тойлордогу жосунсуз жоруктар, шаанисиз шан шөкөттөр тууралуу айтып, деп, эл таразасына, эл сынына коелу дедик. Адамгерчилик мыйзамы деген рубрика менен жарыяланган бир уландын канына забын болдум аталышындагы макала окурманды кайдыгер калтырбайт. Кийинки макала адам турмушуна арналган. Ал Селсаяк турмуш рубрикасынын алдында жарыяланып, мен ушинтип калдым деп аталат. Башталышын окуйлу. Жакында түшкөн маал Нарын базарындагы көчөнүн боюнда жүдө, бети башы шишип, көзүнүн алды көгөргөн эже жатыптыр. Тим эле мамык төшөктө жаткандай керилет, мас экен. Базар кымгут, кызып турган кези. Жанындагы дүкөндөрдө адам кирип чыгып жүрүшөт. Такси машиналар, алардын алдында же иштеринде таксисттер. Бири тамеки чегип жатса, дагы эки-үчөө эч нерсе болбогондой сүйлөшүп, күлүп турушту. Бир кылчайып карап, баары эле кайдыгер өтүп жатышты. Бул айлардын султаны аталган орозонун ыйык күндөрү эле. Санда ошондой эле бир катар макалалар, Нарын телекөрсөтүүсүнүн жумалык программасы жана рекламалык материалдар жарык көргөн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Теңир Тоо гезитинин 5-июнга чыккан санына баяндамасын сиздерге сунуштадык. Кызматыңыздарда мен Наргиза Жумадил кызы. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта калыңыздар. Ар аптада чыгуу менен Теңир Тоо гезити саясатта жана экономикада, коомдо жана жеке турмушта сизди кыйла толкунданткан маселелерди чечүүдө сиздин ишенимдүү каражатыңыз. Теңир Тоонун маалыматы сиз үчүн актуалдуу жана пайдалуу, ал эми аналитикасы адилеттүү жана терең.
Теңир тоонун журналисттери гезитти жаратууда окурмандын колдоосуна чоң ишеним артышат. Теңир тоо гезитинин редакциясы сын жана сунуш үчүн дайыма ачык. Ачылгандан облустун жүгүн тартып, кабарлап эл мүдөөсүн дайыма айтып, бийиктеп жашап келет тоолорундай, алгалап өмүр жашы кылым чачып. Маалымат айдыңында талап күчөп, Теңир тоо өстү, өндү, карап түзөп, жаңыртып элге маалымат жеткирүүдө калышпай катарынан барат күчөп. Теңир тоо гезитине жазылыңыздар. Урматтуу окурман, эгер сиз облусубуздун коомдук саясий турмушунда болуп жаткан жаңылыктарга жана окуяларга кызыктар болгуңуз келсе, турмуштун жана жашоонун ар тарабына байланышкан таллуу маселелер туурасындагы аналитикалык макалаларды окууну кааласаңыз, жан дүйнөңүзгө бүлүк салган көркөм чыгармаларга табитиңиз тартса, анда Теңир тоо гезитине жазылыңыз. Жазылуу баасы 12 айга 580 сом, 6 айга 290 сом. Биз сизди гезит бетинен күтөбүз.